Программабыз уланууда, урматтуу теле көрүүчүлөр. Ал эми биздин студиябызга келген конок сиздерге азыр жакшы маек кылып берет. Анан сөз тырдатабыз буюрса. Ооба. Эстрада ырчысы, Оштон бери келген ырчы Жумагүл Райымжан кызы бизде конокто. Кош келиңиз. Кош келдим. Келе жаткан майрамыңыз менен. Рахмат. Сиздерге дагы жалпы кыргыз элиме кутман таң каалайм. Кандай келип алдыңыз? Ош жакшы жатабы? Ооба, жакшы. Баары жакшы. Уже азыр мурдага салыштырмалуу азыр көнүп деле калдык го. Бир күн Ош, бир күн Бишкек дегендей. 8 мартка карата атайын съемкаларга келген окшойсуз, Жок, негизи эле кээде ар кандай майрамдарга баягы съемкалар, чакыруулар болуп калат. Анан кээде жөн деле бир күн келип, кайра эртең менен Бишкекте болуп калабыз, кайра кечинде Ошто болуп калабыз дегендей. Азыр мурдага салыштырмалуу бул нерсе негизги эле тынччылык, аманчылык болсо, бул көйгөй деле жаратпайт да. Мурда мындан бир 10 жыл мурун узак-узакта бир келип, кайра кетипчи. Азыркы учурда ошондой эле болуп калдык го. Жакын эле бир коңшу кантка, токмокко барып келгендей эле катап калышты азыр, Чыгармачылыгыңызда кандай жаңылыктар болуп атат, ошону менен бөлүшүп кетсеңиз. Эми бизде баягы ырчы болгондон кийин эл сенде негизгиси баягы жаңы чыгармаларды, жаңырларды чыгармачыл адам ошол элге жылына өзүнө отчет берип, жаңы ырлар менен, жаңы клиптер менен дегендей. Ырчы болгондон эл сенен ошону күтөт да. Буга чейин баягы бир эле багыттагы мен эми негизи аткаруучумун, обончу же акын эмесмин. Ошондуктан баягы обончу акындар менен иштешем. Буга чейин башка обончулардын ырларын ырдасам, быйылкы жылда болсо бизде ырдын бири Рыспай дейт. Рыспай Абдыкадыровдун Кыздын сыры деген ырын иштеп ырдап чыктым. Ал ырын негизи буга чейин өзү ырдаган эмес экен, бирок ошол өзгөчө айымдарга, кыздарга арналган ыр экен. Анан ушуну атайын биздин өзгөчө кыргыздын айымдарына, кыздарына арнап, ушул ырын тандап, бул ырын клип тарттырып дегендей. Анан буюрса жакында дагы биздин мыкты оончу агаларыбыз менен азыр жаңы ырлар жазылып, иштелип жатат. Жакын аралыкта бул дуэттерге дагы күбө боло аласыздар. Жаңылыктар көп экен. Кайсыл бир ырчынын атын атаба дароо эле бир элге жакшы тарап калган ыры эсиңизге түшөт да. Мисалы сиз Жумагүл Райымжан кызы дегенде эле оорусаңыз тарынам, оорубаңыз деген жаңы чыгармаңыз, мыкты тартылган клип, ошол клиптеги аткарган актерлор деги эле мына ушул чыгарма, ушул ыр эмнегедир сизге сиздин популярдуулугуңузду дагы өрчүттү деген менде ушундай ой бар да, ошол туурабы? Ооба, эң туура. Негизи ушул ырчыны сенин ошол ырың менен тааныш керек да. Кайсы жерге барба, бул кайсырды ырдайт эле дейт да. Анан же бир укулуктуу ошол элге бир мааниси менен, мен ойлойм, баягы ырдын маанисин, обонуна, кайрыктарына маани берген адам бул баягы ырды тандап угат да. Ошондуктан ырдын обону дагы, сөзү дагы бири-бирине айкалышып, анан ошол жакшы ырды ырчынын дагы жоопкерчилиги болот да. Ушул ырды жакшы аткарайын, эл кандай кабыл алат экен деп, же жакшы иштеп чыкканга аракет кылат да. Анан сиз айткандай мындай аздыр көптүр дагы бул ырды дагы сөзүн жазган Бактыгүл Чотурова, Обону Бекборовдеке, Бек агабыз дагы бул ырды буга чейин өзү ырдаган эмес, жаңы жазганды обондучу. Анан менде дагы жоопкерчилик болду. Бул ырдын авторлору дагы менден кандай аткарат, эгерде чыкпай калса айтат да, жакшы аткаралбады дейт. Кап сонур жаздык эле. Анан бул нерсе мага дагы чоң жоопкерчилик болгондуктан, сиз айткандай клибин дагы жакшы режиссерлорго берип, ошого карата сценарий түзүлүп. Мисалы ошол эле ырдын башталгандан баштап, жазылгандан баштап обону клиби тартылганга негизинен канча сумма кетти? Ошол ырдын жаралышына. Эми ар бир ыр кээде эле мындай, кээде бир ырың мисалы абдан жакшы сарптайсың, бирок ошол ыр кээде чыкпай калышы мүмкүн да. Кээде мындай өзүң ойлогон жактан ошол ыр өзүнчөн өзүнө хит болуп кетет да. Эми ар кандай болуп калат да. Мен ойлойм, бул ырды мындай абдан сапаттуу жазганга аракет кылдык. Сапаттуу иштегенге, анан клипти дагы биздеги Кыргызстандагы ошол мыкты клипмейкер Эрнис Сыдыков тартты. Көпчүлүк эле билебиз, бул Эрнис дагы мындай кандай десем, негизи арзан тартпайт да. Ооба. Ошондуктан каражаты деле мындай аз болгон жок.
Деги эле оорусаңыз таарынам деп кимге арнадыңыз? Эми бул ырды мен бир адамга тайын арнаган жокмун. Негизи авторларына угушума караганда атайын ошол бир инсанга арналган дейт. Анан кийин кээде болсо бул оорубагыла деген гана маанидеги ыр дейт да. Мисалы азыр сиздин ошол ырды тап чыкканыңыздан кийин мен деле өзүмдүн баягы сүйлөөмдө бирөөгө ооруп калса ушул нерсени айтуу бир адатка айлантып алдым да. Оорубаңыз, сиз оорусаңыз мен таарынам деген сыяктуучу. Ооба. Негизи ушу сиз айткандай ушулар баягы жаралып элге чыккандан кийин көп адамдар эле баягы оорусаң таарынам, ооруп атам десе эле оорубачу оорусаң таарынам. Деги эле ырларыңызды кантип тандайсыз? Өзгөчө Бекбор Биевдин чыгармаларын көбүрөөк аткарып жүргөнүңүздү байкайбыз. Кантип бир ошону тандоодагы өзүнчө бир кыйынчылык жаратса керек, бир ырды мен ушуну кандай ырдайм, кандай чыгат деп. Ооба. Баягы чыгармачылыкка жаңыдан аралашып келе жатканда чындап айтканда мындай көп деле маани берчү эмесмин да. Көрсө бара-бара баягы сен ырдын абдан обонуна көбүрөөк маани берип калат экенсиң. Мага мисалы обонду же болбосо мындай олуттуу ырлар көбүрөөк жагат, ар кимдин табити ар кандай дегендей. Анан азыркы акыркы 2-3 жылда чын айтсам абдан ырларымды ырда деген эл арасына чыккандагы баягы элдик акын таланттар болот, обончулар. Анан аябай мындай ошол ырды угуп көпкө чейин жүрө берем да. Качан ошол ыр жакшы мындай купулма толмоюнча, мына жүрөгүмө жакмайынча ошол ырды ырдабайм депчи. Анан ошондуктан азыркы айрыкча азыркы учурда ыр тандоодо абдан ойлонуп, анткени ошол бир ырды иштеп чыкканга эле сенин эмгегиң кетет, убактың, анан албетте финансылык жактагы да клип тартырасың. Анан азыркы учурда ырдын угармандары дагы абдан талабы чоң болуп калды да. Бир ырды ырдап чыксаң сөзсүз аны талкуулайт, же мындай ырдапсың, же мындай ыр экен дейт да. Ошондуктан учурда мындай менде бул ыр тандоо маселеси абдан эле мындай ойлоном да. Анда мындай кылалы, азыр Жумагүл Райымжан кызы биздин студиябызга конокко келди. Жалпы телекөрүүчүлөр сизди көрүп турат, кубанып турат дегендей бир жагымдуу чыгарма сураналы. Ооба. Эми өзгөчө ушул жадыраган жаздын алгачкы мезгилиндеринде ошол YouTube каналына келип отурам. Буюрса, баягы 2 күндөн бери жаздын кириши менен сыртта дагы жамгыр болуп, аба ырайы өзгөчө маанайды көтөрүп дегендей. Ошондуктан мен Чубак Сатаевдин Жаз жамгыры деген ырынан ырдап берейин. Биз тааныштык жазгы күндө, бирге жүрдүк жамгырлуу түндө, жаш баладай жаздын күнү, күбө болгон ай сүйүмө. Мына жаз жамгыр тереземди черткилейт, үмүт менен күтүм сени, жазгы эле сүйүм келер деп. Мына жаз жамгыр тереземди черткилейт, үмүт менен күтүм сени, жазгы эле сүйүм келер деп. Жаш баладай жаздын күнү, баракелде. Жамгыр төккөн себелеп, жаш баладай жаздын күнү, күбө болгон ай сүйүмө. Мына жаз жамгыр тереземди черткилейт, үмүт менен күтүм сени, жазгы эле сүйүм келер деп. Мына жаз жамгыр тереземди черткилейт, үмүт менен күтүм сени, жазгы эле сүйүм келер деп. Жазгы эле сүйүм келер деп. Баракелде, кол чабуулары болду. Анан үмүт менен күтүп атасыз, жазгы эле сүйүү келет экен деп ушул жазда деп кандай болуп атат ошол жагын айтыңызчы. Баягы
негизи ырды жазганда акын дагы абдан табиятка ар бир мезгилге суктанып жазат да. Бизде баягы сөз бар го, жаз мезгилинде айымдар, кыздар өзгөчө ачылат, анан жазда сүйүүлөр башталат дейт да. Ошондуктан мен дагы жалпы эле ушул аял затына, кыздарга ушул жүрөгүндөгү мындай чыныгы сүйүүлөр башталсын, келелектерге келгендер болсо дагы сүйүүсү күч алсын дейм. Эми ар бир адамдын бул өзүнүн жеке жүрөгү деп ойлойм. Негизи жүрөктөрдө ошол чыныгы сезим, сүйүү жашаш керек деп ойлойм. Баракелде, анан ар бир ырчынын өзүнүн бир өзгөчөлүгү, сонун жагы, эмнеси менен бир кандайдыр бир кичинекей жагы менен элге жагып кетүүсү бар да. Мисалы, сиздин үнүңүздө өзгөчө бир изюминка бар да. Үнүңүздө уккулуктуу үн, уккун келе берет. Ошол эле мисалы, орус аңыздарынан баягы бийик ноталарды алганыңызда, бир балким өзүнүн жол жобосу менен, эрежеси менен алганыңызданбы, вокалдан сабак кимден сабак алдыңыз эле ошол вокал боюнча, ырдоо боюнча? Негизги эле бул ырчыда сенде ошол Кудай берген бир үн болуш керек да. Негизи ырчыда үн болуш керек, талант болуш керек. Анан ошол үндү сен тарбиялап, анан эгерде сен жакшы ырчы болом десең, анын үстүнөн үндүн үстүнөн дагы иштеш керек да. Негизи мен Ош мамлекеттик университеттин искусство факультетин аяктаганмын, вокал бөлүмүндө окуганмын. Баягы ырчы бала кезде мен ырдап жүргөндө жаш таланттар аралык конкурстар, кароо сынактар болот эле, конкурстарда сөз жандуу ырдалат. Анан ошол жандуу ырдап дагы көбүнчө живой ырдаганда дагы ырчы барап алат, такшалат, үн ачылат дегендей. Бирок негизи ошол нар жактан берилген үнгө сен ошого туура үндү туура коюш керек да. Анан ар бир ырдын өзүнүн маанисине, кайрыктарына жараша өзүнүн характери болот да. Мисалы, муңдуу ырды ошол маанисине, сөздөрүнө карап характер бериш керек деп ойлойм. Шаңдуу ырды өзгөчө бир шаң менен ырдаш керек. Анан негизи ырчы баягы бара-бара сиз айткандай такшалганда сенде өзүнө өзү баягы опыт болуп, мындай опыт жаралат да. Ырды аткаруу, анан кимдир бирөөнүн үнү бийик болот, кимдир бирөөнүн үнү баягы низкий ноталарды алып жакшы мындай ошол эмеге чейин жетет да. Анан мен угушума караганда көп биздин баягы мугалимдер, ошол вокалдан берген сабак ырчылар айтып калат, мугалимдер ырчыда ошол баягы үндө кандайдыр бир кооздук, бизде тембр деп коет да. Бул ырчыга тембр деген бул өзгөчө мындай чоң маани ойнойт да. Тембр деген бул баягы ырдап атканда өзүнөн өзү бир кооз кайрыктар чыгат да. Интернет баракчаларыңыздан көрүп калабыз, өзгөчө сонун бир фотосессияларды жасап, сүрөттөрдү сонун чыгарасыз. Анан деги эле интернетке канча убактыңызды бөлүп атасыз? Анан тойлордо көп жүргөнүңүздү байкайбыз. Эми азыркы учурда кесиптештерибиздин баардыгы эле жакшылыктарга байма-бай бирден бири барат. Бул нерсе дагы жакшы нерсе. Баягы ырчыларга дагы бул чыгармачылыгына жакшылыктары финанс жактан дагы абдан бул чоң маселе болгондуктан ошол бизде эл багып атат дейм да. Ошон үчүн дайыма бизде айтып коет, ырчылардын тилеги той болсо экен, элде жакшылык элде болсо экен деп, жакшы ниети жакшы деп бизде көп адамдар айтып калат да. Негизи бул фотосессияда ар бир эле ырчы ар мезгилде өзүнчө бир фотосессия кылып, өзүнчө бир жаңыланып туруш керек. Кимге түшүп турасыз, ким тартып турат сизди? Бизде эми азыркы учурда фотографтар абдан көп да. Ошол бир эле адам менен иштешпейм, себеби ар бир фотографтын да өзүнүн көз карашы болот да. Ошондуктан көп эле фотографтар менен иштешем. Интернетте болсо азыркы учурда баягы кирбеген адам жок. Анан өтө деле интернеттен чыгып ар бир сүрөтүмө киргизип дегенде андай эмесмин. Инстаграмдын баракчасына деле абдан эле кеч катталдым. Анан көп кызыкчу эмесмин, бирок бара-бара бул ай сенин ишиң, сен киришиң керек, бул нерсени бөлүшүшүң керек дегендиктен ошол Инстаграм аркылуу өзүмдүн чыгармачылыктагы жаңылыктарым менен көбүнчө ырларымды, жазырарда жаңырларымды, клиптеримди, анан кандайдыр бир жаңылыктарым менен ошол өзүмдүн көрөрмандарым менен бөлүшүп турам. Жаңылыктарды кээде окуп коем дегендей. Сизге чоң рахмат айталы, терең ыраазычылык билдирели. Атайын экинчи борборубуз болгон Оштун келип, мына маек куруп бердиңиз, ырдап бердиңиз, өзүңүздүн бир аз болсо дагы сырларыңыз менен бөлүшүп кеттиңиз. Ооба, ачылып чачылып маек куруп берди дегендей. Сизге ыраазычылык билдирели. Сиздерге дагы чоң рахмат. Таң эртеден ушундай жакшы маанай менен
YouTube каналы аркылуу дагы бир жолу кыргыз элибиз менен ушундай жакшы таңда тосуп отурам. Силерге да рахмат. Чоң рахмат. Бүгүн бизде конокто эстрада ырчысы Жумагүл Райымжан кызы болду. Биз болсо Таң Манай программасын уланталы.